Ой, қарағылайчы, бұл бананды бір жер қап тұрып бір жеп алайыншы ешкім жоқ та. Соның банан тап алдым ай. Ой, онысын açып салыш керек қой. Маймыл. Алдағы банан аябай татты иә. Әлбетте татты. Барша жаққа қаяқтан келе қалдың. Маймыл, берсек мен деле жеп көрейін, а? Ей, өзім араң тап келдім. Бар тап ал сен дағы. Өзің ішіп алмайсың ба? Бар жаққа, талашпай. Ой, банан биік жерде тұрмаймы? Мен аяққа жет албайым да. Жет алмасаң не қылайын? Ушы сенікі бізге аябай өтті. Сеніче, жанағы крокодил деген еме жеп салса жақшы болады әле. Ой, крокодил? Ой, сен енді крокодил дейсің бе? Крокодил емес, крокодил деген. Bildim. Крокодил. Buğandı üspetçey. Al degen kar demey. Krokodil demeysin be. Barça жаққа. Gülmöçü. Krokodildi men ömrümde görgön emeспин да. Ömrüңдө көрмөсөң, ал деген билесиң бе? Тетиги Лимпопо дарыясында жашайт. Балтычан жаққа бар. Мен деген бананымды жешим керек. Лимпопо. Men takır krokodildi görgön emeспин. Men аны görüşüm gerek. Al kanday tamak jeyt bilişim gerek da. Oy, ketip kaldı bu. Ay, balдар, men hazır maymılдын артынан кууп жетип туруп, krokodil кандай экенин баарын жакшылап сурап, билип албасам болбойт. Анда, маймыл, токтосоң, токто. Мына ушундай, баарын билгим келет деген бир жакшы бир таасирдүү жомоктагы болду десек болот экен. Тааныштырабыз биздин студиябызда сонун маанайыбызды баарыбызды көтөрүп, айрыкча кичинекейлерибизге жакшы жылмайып тартылап келишкен конокторубуз бар. Тааныштыралы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Жолдош Эркинбаев агайыбыз жана ошондой эле Эркин Шыкматов эжекейибиз жана ошондой эле Куурчак театрынын артисти, көркөм жетекчиси Иличбек Касымов агайларыбыз бизде конокто. Маанайыңыздар жакшыбы? Кош келиптирсиздер. Рахмат. Мынакей сиздерди алгач эле баягы үнүңүздөр менен көргөндө биз дагы балалыгыбызга бир азындай бир элестепчи. Мынакей канча жылдан бери ушул кичинекей бөбөктөрүбүзгө жылмаюу, жакшы маанай тартуулап, иштеке курчактарга жан киргизип, өмүр берип, ушундай бир бул өнөрдү дагы түшүгү чоң эле болуш керек. Колдон катардагы адамдардын колунан келе бербейт да. Алгач эле ушул эмгегиңиздер ушул Куурчак театрына сиңгенине канча жыл болду? Канчадан бери эмгектенип келатасыздар? Алгач театр жөнүндө өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар жөнүндө баш баксак келиңиз. Эми театр жөнүндө айта турган болсок, бул Жолдош экөөбүз 72-жылы кириптир бул Жолдош. Мен 78 кирдим. Баягы кыргызча айтканда бул экөөбүз бир Николай замандан бери келатабыз дегендей болуп калабыз го дейм. Ошондон бери ана канча жашка келсек дагы колубузга курчакты алганда дароо эле биз өзүбүз бала боло калабыз. Себеби дегенде андай болбосок азыркы балдарды ишендире албайбыз. Ошон үчүн кайсы курчакты көтөрсөк дагы буга көнүп калдык го канча жылдан бери. Эми Мисалы, азыр учурда актерлук чеберчиликти окуп жаткан студенттерибиз атайын сүйлөө кеби сабагын өтүшөт да. Анан ушул Куурчак театрдын эшигин аттап жатканда актрисаларыбыз мындан да атайын курстар же болбосо сабактар өткөрүлөбү, же болбосо өздөрү эле жаныбардын үнүн туурап бат эле үйрөнүп кете алышабы, же болбосо ага да шык керекпи? Жема ага чындыгында окуп кел, азыр негизи Кыргызстанда Куурчак театрынын атайын окуусу жок да. Эми жаңы эле ачылып атып болуш керек, бир 10-15 баланы кабыл алып окутуп ача баштады. Негизинен Ташкенттен, ана Ленинграддан бүтүп келишет да, мына атайын ошол окусын. Тиги окуп бизге жаңы келип аткан студенттердин баары тең келишет, эми алар
чындыгында кыйын да муну келе калып эле мунун үнүн туурап анан колуна алып ойнотуш өтө эле татаал кыйналышат келгенде чындыгында колдору бир түгү көтөргөндө эле ооруп кетет талып кетет анан үндөрүн келтириш үчүн анан бизден мына эркин айткандай улуу аксакалдар анан жардам берет сен күчүктү ойноп атасың сен ошол күчүктү ойнобойсуң сен өзүңдүн үнүң менен ойноп атасың да деп кичине саак берип турабыз да биз дагы үйрөтүп антпесе келе калып эле о сен бүтүп келдиң ме могу ал ойнойсуң сразу эртең башта деген анда кыла алышпайт кыйын негизи кыйын да ошондой жардам берип турабыз жакшы мынакей Курчак театрдагы быйылкы жылдын сезонун мынакей жабылып эми кылып атыптырсыздар анан кийин ушул сезондо баягы бир жылдапкы баштапкы жылдардагы баягы Курчак театрына келгендердин саны десек болобу же баягы кызыгууларыбы айырмачылыктар болуп атабы анан баягы Курчак театрында дагы атайын бир ушундай бир жомокторду атайын бир спектакльдер сыяктуу эле жомоктор да болуп болуш керек менин оюмча анан ушул жомоктордун баягы жаңыланып турабы жомоктор киргизилип турабы курчактар жаңыланып турабы же мынакей байкагандан бир топ эле убакыт болуп калды болуш керек бул курчактарга делечи ага ооба ушул курчактарга токтолсок агай сезонго токтолсок келиңиз ар бир жылы өзүнчө биз баягы бизде көркөм кеңеш бар да ошол көркөм кеңеш өзүнүн баягы жылдык план түзөт бир жылда мисалы үчүн 4 спектакль же 5 спектакльге биз эме коебуз да баягы план түзүп коебуз бул биринчи квартал экинчи квартал үчүнчү квартал деп анан ошол боюнча анан баягы иштей баштайбыз жылда жаңыртып турбасак себептен балдар деген бизди чакырат да мисалы бала бакчаларга барабыз мектептерге барабыз айылдарга барабыз ошондо баягы жаңы курчактарды жасамайынча бара албайсың да бул оюнду эле бирокчу көп жерге барып бүтүрө албайбыз да себеп дегенде Кыргызстанды кыдырыш кыйын да ар бир жылы эле ошол жерге бара бербейбиз быйыл башка областка барсак кийин башка районго барабыз ошон үчүн баягы буларды дагы такай ойноп жүрөбүз анан жаңыртабыз андан сырткары мына быйылкы жылдары сезон деген биз баягы ушул июнь айларында жабабыз да биз каникул бүтөт го мектептер ошондо биз сезонду жабабыз ошол сезонду жапкандан баштап биздики анан кайра ачылыш эсептелет да ачылышы сентябрь сентябрдан баштап анан биздин баягы жылдык планыбыз кете баштайт да ошол бойдон анан биз иштей баштайбыз кийинки сезон жабылышына чейин ошол баягы оюндарды коюп жаңы оюндарды коюп эски оюндарды деле ойноп ошол менен алектенебиз да мынакей биздин колубузда чакыруу баракчасы турат жабылуу сезонуна карата атайын спектакль болот ошол туурасында дагы балдарга арналган мына ушул жомок туурасында дагы айта кетсеңиздер ал туурасында мына ушул баардыгын билгим келет деген спектакль менен жапкан атабыз бул оюнубузду Жалил Мединов деген режиссер койгон көп деле жыл болгон жок баягы эми бизде спектакльдер көп да бир жылда бир айланганда эле бир айланганча биз бир аз эле ойноп калабыз да бир кварталда бир ойноп калабыз анан ушул спектакль менен жапкан атабыз Кудай буйрса жекшемби күнү балдарды баарын тең эне аталар менен кошо мамлекеттик Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театрына чакырабыз негизинен жакшы спектакльдердин өмүрлөрү узун болот да көп жылдар ойной берсе боло берет да андан сырткары бул жабылышында ачылышында сөз баягы Курчак шоу деп коет да биз оюн зоок кылабыз баягы ростовой кукла деп коет биз кийип алып өзүбүз актерлор кийип алып ойнойт ошолорду кийип алып туруп анан ошол фойеде же болбосо ошо театрдын эшигинин алдында атайын оюнча жер бар ошол жерге биз жарым сааттык оюн зал көрсөтөбүз балдарга конкурстарды өткөрөбүз аларга приздерди беребиз ошолорду өткөрүп балдардын көңүлүн ачкандан кийин анан залга анан баягы залга жомокко кирсебиз да ошондой такай жылда ар бир жыл ушундай өткөрөбүз сонун мынакей спектакльдер деп атабыз анан баягы спектакльдерди жаңылап турабыз жыл сайын деп атабыз спектакльдерди негизинен кимдер жазат агай анан баягы каармандары курчактар ошол спектакльдердин негизинде анан кийин жасалабы тигилеби курчактарды ким кайдан аласыздар кимдер тигет же өзүңүздөрдүн баягы мастерлер деп коебуз го орусча эми биздин Курчак театр бул профессионалдык театр да биздин өзүбүздүн ошо мастерскойбуз бар цех бар кийим тиккен ошол жерде атайын адамдар иштейт ошо профессиональный кийим тиккен курчак мына ар бир курчактын өзүнүн кийими бар ошол курчактарга
мына көрүңүз, кийим тигет, көздөрүндө биринчи деген муну жомоктуу спектакльди өзү негизи авторлор жасат. Ошол көбүнчө мына агайыңар отурат, Жолдош Эркинбай агайдын бир 10дон ашык спектакль коюлган театрда. Бул иши өзү автор жасат да. Анан бул иши жазгандан кийин көркөм кеңеш буну окуп алып туруп анан кабыл алат спектакльди. Кабыл алганда да жөн эле кабыл албайт. Бул деген балдарга өтөбү? Азыр деген азыр заман башка. Себептенде мына интернеттен көрүп атат, компьютерлерден көрүп атат, мультфильмдерди окумуштар. Азыркы балдарды алдаш кыйын да. Азыр деген жакшы оюн койбосок, ал өтпөй калса, биз барга мектепте айтат да, сразу эме жазып берет, оюнуңар начар экен деп. Ошон үчүн ар бир оюнду биз кабыл алганда бүт баарын окуп, жакшы кабыл алабыз. Андан кийин бул художниктерге өтөт. Художниктер чиет. Андан сметасы түзүлөт, канча акча кетет, канча. Андан кийин келип анан ошо баягы курчактардын денелери жасалат, биринчи баштарынан башталат. Баягы гипс менен атайын художниктер бар, ошол жерде жасаган декораторлор бар. Ошолор ушулардын курчактын ар бир эмесин жасап келгенден кийин, беттерин художниктер боёгондон кийин анан кийим башталат. Кийим кетет, колдору кетет, мына оолар көрүн, бүт жасалат. Ушунун баары бул биздин ошол жерде атайын группа бар. Мастерскойдо бүт отурат, ошолордун баарын, ушунун баарын жасап туруп, эң акырында беттерин боеп туруп, даяр болгондон актерлорго барат. Анан актерлор чыгарат. Курчактар даяр болгончо тексттер менен нарселер даярдана беришет, жаттай беришет. Бөлөк курчактар менен репетиция кыла беришет, мизенсияларын түзүп, даярдап. Аңгыча курчак бүтүп калат, алып эле анан кийин бир жума даярдап туруп тапшырып коет да. Баардык курчактарды эле баягы сүйлөтүү, кыймылатуу системасы окшош эле болуш керек. Жок, колго кийген дагы өзүнчө курчактар болот, алар оңой жолдон жасалган курчактар. Аларды башкача курчактын түрү бар да. Анан агай баягы жогорудагы кеңеске улай да, азыр бир балдарды бир коом ушундай болуп атат, таң калтыруу кыйын деп атпайсызбы? Чындыгында да, чындыгында баягы бир интернетте айданган деле бир топ мультфильмдерди, өзгөчө баягы Голливудтун мультфильмдерине баягы өзүнчө бир баатырлар болот эмеспи? Жөргөмүш адам деген сыяктуу ушуларга бир аябай сүңгүп кирип кетишкен, ушулардан таасир алып аябай кызыгып көрүшөт да, өзүбүздүн инилерибизди, карындаштарыбызды эле байкасакчы. Анан агай баягы курчак театры деген ушундай бир өзүңүз айткандай өзүңүздөрдүн баягы устаканаңыздарда жасалып, тигилип, бүт баардыгы жазылып, анан нукуралуулугун баягы курчак театр деген нукуралуулук сакталып келатканда биздин жаш балдарга өтүмдүүлүгү кандай болот? Же бир жаңы бир ушул балдарды суранычы боюнча, талабы боюнча, жаңы бир курчактар боюнча иштеп чыгуулар, пландар барбы? Бар да, бизде өзүбүз айтып аткандай курчактардын түрлөрү бар да. Анан кийин баары эле ушу мезгилге, убакытка, кандай жашоо шартка жараша кетет да. Мына Кудай буйрса эмдиги жылы театрыбыздын 80 жылдыгы болот. Баракелде. 38 жылы курчак театр куюшулуп, 39 жылы уже иштеп башташкан экен да. Анан кийин мына жакында эле Куйручук, кадимки эле Куйручук атабыз жөнүндө Элмира Чокморова деген кызыбыз спектакль койду жаштар менен. Анан кийин анда эми башкача болду да, алдагындай эле силер тургандай эле жерге туруп алышып эле, курчактарды монтип трастой көтөрбөй эле, столдун үстүндө эле мойнунан кармап алышып эле, анан монтип эле ойноп эле башкача коюшту. Алар дагы биздин кыргыз элине көрүп атабыз, могу эне аталар менен келген балдар эмелердин баары абдан кызыгып, башкача көз караш менен көрүп атышат да. Себеби көпчүлүгү эле баягы шырманын аркасынан үйдө көтөрүлгөн менен бул жак башкача, жанагынтип трастой кийинип алган башкача болот дегендей жакшы кабыл алышты. Жакшы. Андайлар бар да, андай антип турбасак болбойт да, жаңырып турбасак. Бирөө башкача болот, бирөө мындай болот, бирөө тигиндей болот, бирөөндө болсо баары аралашып кетет. Тиягында синтез болуп кетет, курчагын көтөрүп атасың, бирөө биякта жерге жатып алып ойноп атат, ар кандай бүт аралашат да. Мага кызык болуп жатат, мисалы үйдөн дагы неберелериңиздерге атайын ушул курчактарды алып барып алып ойноп, же болбосо ушул курчактардын үнүн туурап, алардын да көңүлүн көтөрүп ойноп бересиздерби? Алар кандай кабыл алышат? Неберелерибиз, балдарыбыздын баары эле уже көрүшкөн, билишет бизди. Театрга келет да. Аларды баягы таң калтыруу кыйын эле болуп калды. Алар кыйын спектакльдерди кээде ушул болот десе, аны көргөм мен деп чыгышат, жатак кылышып. Мен башкасын көрүшүм керек деп. Эң самал.
Жакшы, мисалы, ошол эле спектакль кызыктуу, анан кичинекей балдарга жеткиликтүү, түшүнүктүү эмес, тарбиялык мааниси дагы болуш керек да. Мультфильмдерден ошону менен айырмаланып турат да. Ошол эле кичинекей баланы интеллектуалдуулук жөндөмүн өстүрөт. Мына ушундай пайдалуу жактарына да токтоло кетсек, мынакей жакында дагы спектакль болгону турат. Негизи эле биздин жаш ата-энелерибиз билсе дейбиз да, азырчы. Мисалы, биз ошол эле мындан 10 жыл, 15 жыл мурун сыналгыдан көрүп калган жомоктор коюлчу, азыр андайларды мындай көп көрбөйбүз да. Пайдалуу жактарына токтолобуз. Сиз ал айтып берсең могу пилди кандай болот? Пил айтып берет экен бизге. Пилди жок, могу оюндун. Негизинен пил баарыбыз эле билебиз. Мурундары бөлөкчө болот да. Силер көрүп атасыңар, мурду кыска болуп. Мурду кыска болуп калган. Ал жомок, бул эми жомокто ар кандай варианттар боло берет да, ошо жомок ошонуз менен кызык да. Анан кийин мына эмне үчүн пилдин мурду узарып чоюлуп кеткен? Эмне себептен? Ошон үчүн кызык жасалган да, бул дагы атайын ошого ылайыкташтырып жасалган. Көрсө бул жана крокодилди көрбөй жүрүп крокодилди таап, кызыгып, ушуну эми кандай тамак жейт деп жанына барып өтсө, айбан-айбан кылат да. Бери жакын келди отуруп, анан кийин жакшы эле пилдин баласын жейин деп эмескени чалап алып өтүп, анан жулган боюнча мурдун сууруп, баягы кыйкырып өкүрүп отуруп, анан мурду чоюлуп, анан кийин ушундай болуп алат. Отуруп калат. Ошо менен анан көрсө пилдин мурду ушундай болуп калган деп, жомок ушундай ушусу менен кызык да. Мисалы үчүн балдар ушусу менен кызыгат да аягында. Жана ушул оюнду коюп атканда мурду жанагындай болуп туруп, башында ушинтип чуркап жүрүп ойноп, эң аягында ушундай болгондо балдар таң калышып, анан кадимкидей суу чачып өзүнө мынтип, балдарга суу чачып эме кылганда таң калышат. Мына жомок ушунусу менен кызык болот да негизи. Мына азыр бөлөкчө болуп калды. Ооба. Нака пил болду го. Пил болуп калды. Бул жерлерде тиги бул өзү мындай да. Сөз баягы спектаклдин сөзү көп болбош керек да. Азыркы кезде биз сөздөр азыраак болуп атат да. Мурун деген биз тарбия беребиз деп, мурунку спектакльдердики баягы Советтер Союзунун убагында спектакльдерибиз бар, алардын сөздөрү көп да. Баягы тарбиялык мааниси көбүнчө сөз менен жеткизген. Азыр болсо биз баягы сөзү аз кылып, баягы өзүнүн баягы движение деп коет, баягы ошол жактарын көп эметип атабыз. Себеби балдар деген кээ бирде түшүнөт, кээ бирде түшүнбөйт, анан чурулдап кетет. Ошого карап туруп анан баягы азыркы жаңы оюндун баары ошондой кетип атат да. Себеп дегенде балдар деген көп нерсени көрүп атат да. Бизден балдар ашып кетти. Себеп дегенде биз балдарды карап оюн коюп болсок, алар деген түшүнбөй калды. Ошон үчүн жанагы мына жер эң акыркы финал ушу да. Ооба. Эмнеден мурду узун болуп калган деп. Ошон үчүн жанагы көрсөтүп аткан сцена балдар эмес. Жомокторду көрсөтөрүн алдында дагы азыр биринчи оюнду баштаарында алдында дагы ведущий деп коебуз да, биз ошол алдына чыгып балдарга биринчи оюнду эмне себептен болгонун кичинеден түшүнүп берип, тынчтандырып, азыр кызыктуу болот. Негизи жомок эң башында каардуу эме болуп, аягы жакшылык менен бүтөт да. Баары жомоктун эле баары ошондой. Андай ошол башы жанагындай болуп, аягы жакшылык менен бүтөт. Балдардын баарын ошого ишендирип, анан кол чаптырып, анан оюнубузду баштасак тынч отуруп беришет да. Анан аягында кайра чыгып көрдүңөрбү балдар, жомокко түшүндүңөрбү? Башында жаман болуп аттыр эле мисалы үчүн. Аягында баары жакшы болуп, дос болгула, урушпагыла, талашпагыла деп балдарды ошо менен кызыктырып, бири-бирин бала окшоду балдар бири-бирин карап, бири-бирин урушпагыла деп өздөрү эле сезим бөлөкчө болуп калат аларда. Тарбияланыр. Ооба, мисалы театрларда бир спектакльди сахнага алып чыгыш үчүн 1 ай, 2 ай, жада калса 3 ай даярданышат да. Сиздерде да ушундай эле? Бизде деле ошондой. 2 ай сөз кетет жасалгандар менен. 1 ай эле курчак жасашат да. 1 ай эле курчак жасалат. Анан балдарга жомоктор. Анан эми убакыт өтүп атат, сиздердин ушул өнөрдү улантуучулар болуп атабы, барбы? Шакирттериңиздер, балким дагы Курчак театрдын баягы бир чыгармачылык топтун арасында жаштарыбыз барбы, актерлор? Эми мен бир нерсени жана башында айтып коеюн деп аттым эле. Быйыл ошол университетте, искусство университетинде атайын бир факультет ачылды. Биз сабак бердик. Муну өзү негизи Асел Турдалиева ырчы кызыбыз ачты да. Бул өзү Алматыдан бүткөн. Асел Турдалиева Курчак жагын бүткөн. Ташкенттен бүткөн. Анан ал өзү бизде Курчак театрда бир 3-4 жыл иштеген өзү бүтүп келгенде. Актриса болуп. Анан быйыл ошол ачып, биз 17 баланы кабыл алдык да. Мен да сабак бердим. Быйыл ачып жакшы болуп калды да. Мурун болсо биз мына агайларга айткандай, ошо
бизге деген баягы курчакты бүткөн балдар келчү эмес да. Биздики жалаң ошо жанагы улуттук драма театрда окуган балдар келген. Драматическийди бүткөн балдар келгенде алар келип биздин курчактарга түшүнчү эмес да. Анан биз өзүбүз үйрөтүп, өзүбүз даярдап. Анан быйылдан баштап, быйыл 2-чи курс болду. Ошо балдар азыр окуп атат. Бизге келип баягы такай ошо бизден келип неме оюндарга катышып, бизден баягы эмелерди көрүп атат. Анан Кудай буйрса айтып атам, биздин артыбызда баягы биз даярдап аткан баягы студенттерибиз бар. Алар биздин баягы жолубузду жолдоп кетип атат. Ошон үчүн азыр окуп атат балдар негизи. Бир факультет. Алар оңой болот да кийин келсе. Ооба. Ошат да. Эң сонун ырашык делем агайлар, эжелер, сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, жакшы маек куруп берип, көңүлдү жакшынакай маанай курчактар менен тартылганыңыздар үчүн бар болуңуздарчы. Эми айтып коелу, биз Кудай буйрса эми 17-синде ошо дем алыш күнү биз саат 11-де баштайбыз. Ошол күнү биринчи оюнубуз окуп болот, андан спектакль. Ооба, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, баардык биздин көрөрмандарга дагы бир жолу эскертип айтып өтөлү. Жекшемби күнү Курчак театрында сиздерди жакшынакай саамалык, сонун баягы сезондун жабылышы деп да койсок болот экен. Сонун спектакльдер, бөбөктөрүңүздөрдү, кичинекейлериңизди ээрчитип алып, Курчак театрына бет алыңыздар. Саат 11-де башталат экен деп эскертип өтөлөм. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Дагы белгилей кетчү нерсе, биз болсо мына ушул бизде чакыруу баракчалары бар аталган спектакльге. Алдыңкы мүнөттөрдө албетте буларды дагы ойнотобуз, андыктан оюнга дагы жигердүү катышыңыздар демекчибиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Мына азыр болсо сиздердин маанайыңыздарды жалпы теле көрүүчүлөрдүн маанайын ачтык. Азыр барып 10:30-да балдар келип калышат. Азыр барып балдардын маанайын ачканы кетебиз азыр бияка. Эң сонун. Жакшы калыңыздар. Жакшы жетиңиздер, кадырман теле көрүүчүлөр. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Жолдош Эркинбаев агайыбыз, Эркин Шыкматов эжекебиз жана ошондой эле Курчак театрынын артисти, көркөм жетекчиси Иличбек Касымов агайларыбыз болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.